саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Excel'de filtreler менен иштөө боюнча болмокчу. Excel'de filtreler менен иштөө эмне үчүн керек? Мисалы биз мектепте окуучулар жөнүндө маалымат жазганыбызда кайра тизме жазып отурбастан ошол мектеп боюнча окуучулардын тизмесин Excel'de жазып киргизип алып фильтр коюп койсок болот. Мисалы ошол мектеп боюнча окуучулардын тизмеси киргизгенден кийин бизден тизме сурай турган болсо, биз ошол фильтр боюнча эле окуучулар жөнүндө маалыматтарды таап берсек болот. Мисалы 2003 жылы туулган окуучулардын тизмесин бергиле десе, ошол жалпы тизменин арасынан 2003 жылы туулган окуучулардын тизмесин оңой таап чыгарып бергенге мүмкүнчүлүк болот. Эгерде сабакты өздөштүрүүсү боюнча тизме бергиле десе, эң жакшы окуган окуучулардын тизмесин бергиле десе, ушул фильтрдин жардамы менен жалпы тизменин арасынан эң жакшы окуган окуучулардын тизмесин оңой бөлүп чыгарып алсак болот. Ал үчүн биз Excel'ди ишке киргизебиз. Excel'ди ишке киргизүү үчүн бул жакта рабочий столдо Excel'дин программасы болуш керек. Эгерде рабочий столдо Excel'дин программасы жок болсо, значогу жок болсо, бул жака рабочий столго чыгарып алсак болот. Рабочий столго чыгарып алуу үчүн мыштын көрсөткүчүн пускка алып келебиз дагы. Сол жак баскычын басабыз. Бассак, бул жактан программалардын тизмеги чыгат. Бул жерден Excel'ди табабыз дагы. Рабочий столго чыгаруу үчүн мыштын көрсөткүчүн Excel'ге алып келип, сол жак баскычын басып, кое бербестен рабочий столго сүйрөп чыгарабыз. Ал эми бул жака панель задачка дагы чыгарып алсак болот. Панель задачка чыгаруу үчүн кайра эле пускка барып туруп, мыштын сол жак баскычын басабыз. Бул жактан Excel'ди табабыз дагы. Мыштын көрсөткүчүн Excel'ге алып барып, сол жак баскычын басып, кое бербестен панель задачка сүйрөп алып келип таштайбыз мына. Эми бул жакта рабочий столдо программалардын значогу иретсиз жайгашкан болсо, иреттеп алсак болот. Иреттеп алыш үчүн мыштын көрсөткүчүн рабочий столдун бош жерине алып барып, оң жак баскычын басабыз. Бассак, контексттик меню чыгат. Бул жерден сортировка дегенди тандап туруп, имя, размер, тип элемента, дата изменения. Эгерде имя дегенди тандасак, анда программаларды аты боюнча иреттеп коет. Ал эми Excel'ди ишке киргизүү үчүн бул жактан панель задачтан ишке киргизсек да болот, бул жактан киргизсек да болот, же болбосо жанагындай пусктан ишке киргизсек да болот. Excel'ди ачабыз. Excel'ди ачканыбызда Excel'дин терезеси ушундай болуп ачылат. Бул жерден пустая книга дегенди тандайбыз. Экранды, терезени чоңойтуп алайын. Эми бул жерде биринчи кезекте азыр мындай болуп турсун дейли. Бул жерден биринчи кезекте Excel'de иштөө үчүн Excel'ди настройка кылып алышыбыз керек, өзүбүзгө ыңгайлуу кылып. Бул жерде настроить панель быстрого доступа деген бар. Ушул жерди басып, биз өзүбүзгө керектүү баскычтарды ушул жерге чыгарып алсак болот. Ушул баскычты басабыз. Бул жерден создать деген бассак, мына создать деген баскыч чыкты. Андан кийин открыть деген бассак, открыть деген баскыч чыкты. Бул жерден создать деген жардамында жаңы баракты түзсөк болот. Открыть деген баскычтын жардамында сакталган документтерге кирүүгө болот. Ал эми бул жерден дагы басып, сохранить деген бассак, сохранить белгиси чыгат. Бул жерден жазган документибизди сактаганга болот. Быстрая печать дегенди чыгарып алсак, бул жерди бассак, принтерге буйрук берилет. Ал эми бул жерден просмотр и печать дегенди басып, бул баскычты дагы чыгарып алабыз. Андан кийин бул жерде менюлар турат. Менюлар строкасы турат. Ал эми бул жакта ошол менюлардын баскычтары турат. Кээде биздин Excel төмөнкүдөй типте болуп калышы мүмкүн. Мисалы, ушундай болуп калышы мүмкүн. Бул жерде скрытый болуп калды. Эгерде ушундай болуп калган болсо, жанагы баскычтарды кантип чыгарабыз? Бул жерде
параметры отображения ленты деген бар. Ошону басып туруп показывать вкладки и команды дегенди бассак, мына бул жерден командалар жана вкладкалар чыгып калат. Кээде мындай абалда болуп калышы мүмкүн. Бул жерде менюлар строкасы бар дагы, ошол менюлардын баскычтары жок болуп калышы мүмкүн. Эгерде баскычтар жок болуп калса, бул жерден басып туруп показывать вкладки и команды дегенди басып, бул баскычтарды дагы чыгарып алсак болот. Эми таблица түзүү үчүн биринчи кезекте барактын параметрини билип алышыбыз керек. Азыр биздин барак книжный абалдабы же альбомный абалдабы билүү үчүн бул жерден просмотр и печать дегенди басабыз. Бассак ушундай болуп чыгат. Бул жерден назад дегенди бассак кайра артка кайтат. Бул жерде оң тарабындагы үзүк сызык бул барактын оң тарабындагы чеги. Ал эми төмөн жагы ушул жерден бүтөт. Демек биринчи барактын оң тарабы ушул сызыктан бүтөт, төмөн жагы ушул сызыктан бүтөт. Азыр биздин барак книжный абалда экен. Альбомный абалга келтирүү үчүн бул жерден разметка страницы дегенди тандайбыз. Андан кийин параметры страницы деген бөлүгүдөн ушул жерде параметры страницы деген баскыч бар, кичинекей стрелка, ошону бассак бизден параметры страницы деген терезе чыгат. Бул жерден биз альбомная деген тандайбыз. Андан кийин барактын чектерин өзгөртүү үчүн бул жерден поля дегенди тандап туруп, барактын жогору чегини 1,4 деп алалы. Сол тарабын 0,8 см, оң тарабынан 0,8 см, төмөн жагыны 1,4 см дейли. Демек барактын четтеринен ушундай аралык калтырат. Андан кийин окей дегенди басабыз. Мына биздин барак альбомный болду. Эми бул жерге окуучулар жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн таблица даярдап алышыбыз керек. Таблица даярдоо үчүн биринчи сапка таблицанын аталышы жазылат. Андан кийин бир сап калтырып туруп, үчүнчү сапка окуучулар жөнүндө маалыматтарды жазабыз. Биринчи номер, андан кийин окуучулардын аты жөнү, окуучулардын аты жөнү, кийинки ячейкага өтүү үчүн клавиатурадан тап деген клавишаны бассак, кийинки ячейкага өтөт. Азыр бул жерде биздин жазуу бир ячейкага батпай калды. Бир ячейкага батыруу үчүн мыштын көрсөткүчүн ошол ячейкага алып барып туруп, оң жак баскычын басабыз. Контексттик меню чыгат. Бул жерден формат ячейк дегенди тандайбыз. Тандасак формат ячейк деген терезе ачылат. Бул жерден уравнивание дегенди тандап туруп, бул жактан переносить по словам дегенге галочка коебуз. Демек биздин текстти автоматтык түрдө ташмалдайт. Окей дегенди басабыз. Мына биздин текст бир ячейкага батып калды. Андан кийин бул жерге жынысы, андан кийин бул жака улуту, бул жака окуган классы. Мына бул жерде дагы окуган классы деген сөз батпай калды, сүйлөм. Бул сүйлөмдү ушул ячейкага батыруу үчүн жанагындай эле мыштын көрсөткүчүн ушул жерге алып келип, оң жак баскычын басабыз. Контексттик менюдан формат ячейк тандап, уравнивание дегенден переносить по словам дегенге галочка коюп, окей дегенди басабыз. Мына бул сүйлөм дагы бир ячейкага батып калды. Андан кийин кийинки ячейкага өтөбүз дагы. Бул жерге сабакты өздөштүрүүсү. Бул сүйлөм дагы батпай калды. Жанагындай эле өзгөртүп алабыз. Бул жерден дагы формат ячейк, переносить по словам. Андан кийин бул жерге олимпиадалык топко катышкандыгы ушинтип алабыз. Жана башка маалыматтарды киргизип алсак болот. Эми бул жерде таблицаны карасак, ар кандай абалда жазылып калды. Биз ушул таблицанын аталыштарыны
ячейкалардын орто ченine жазуу үчүн баарын белгилейбиз. Баарын белгилөө үчүн мыштын көрсөткүчүнү ушул жерге алып келип, сол жак баскычты басып, кое бербестен таблицанын акырына чейин белгилеп туруп, андан кийин мыштын оң жак баскычын басабыз дагы. Бул жерден формат ячейка тандап, уравнение дегенден бул жерден по значению дегенди по центру дейбиз. По вертикалден дагы по центру дейбиз дагы. Окей деген баскычты басабыз. Мына биздин таблицадагы маалыматтар ячейкалардын орто ченine жазылып калды. Эми бул жерде номерге мынчалык чоң мамычанын кереги жок. Кичирейтип алабыз. Кичирейтүү үчүн эки мамычанын аталышынын ортосуна мыштын көрсөткүчүн алып барсак, плюс белги болуп өзгөрөт. Сол жак баскычын басып, кое бербестен тартып кичирейтип коебуз. Андан кийин кийинки ячейканы чоңойтуу үчүн Б жана С мамычалардын ортосуна мышты алып барсак, ушундай болуп өзгөрөт. Сол жак баскычты басып, керектүү жерге чейин чоңойтуп коебуз. Андан кийин жынысы батат ушул жерге, улуту дегенди бир аз чоңойтуп коелу, окуган классыны бир аз чоңойтуп коелу, сабакты өздөштүрүүсүн чоңойтуп коелу, андан кийин олимпиадалык топко катышышын чоңойтуп коелу. Бул жерден жана башка маалыматтарды кошуп алсак болот. Ал эми таблицадагы маалыматтар ушул сызыктан өтпөш керек. Эгерде бул сызыктан өтө турган болсо, анда таблицанын айрым маалыматтары кийинки экинчи баракка өтүп калышы мүмкүн. Эми бул жерге биринчи сапка таблицанын аталышын жазышыбыз керек. Таблицанын аталышын жазуу үчүн ушул биринчи саптагы ячейкалардын баарын бириктирип, бир ячейка кылып алышыбыз керек. Ал үчүн ушул биринчи ячейканы белгилеп туруп, сол жак баскычын басып, мыштын кое бербестен үзүк сызыкка чейин белгилейбиз. Андан кийин бул ячейкаларды бириктирүү үчүн мыштын оң жак баскычын бассак, контексттик меню чыгат. Формат ячейка дегенди тандайбыз. Бул жерден орто ченine жазылуу үчүн по центру дейбиз. Кийинкисин дагы по центру дейбиз. Бул жерден переносит по словам дегенге галочка коебуз. Эгерде таблицанын аталышы бир сапка батпаса, автоматтык түрдө өзү ташмалдайт. Объединение ячейка дегенге галочка коюп, окей деген басабыз. Демек, бул жерде бир ячейка болуп калды. Эми ушул жерге таблицанын аталышын жазып коебуз. Мисалы, номер 5 мектеп гимназиясынын 11 классынын окуучулары жөнүндө маалымат деп жазып алабыз. Ушундай кылып жаздык. Эгерде бул жазууну жирный кылып жаза турган болсок, ушул ячейканы белгилейбиз. Главная дегенди тандап туруп, бул жерден полужирный дегенди тандасак, полужирный болуп жазылат. Таблицанын аталыштарын дагы белгилеп полужирный кылып алсак болот. Мына полужирный кылдык. Андан кийин бул жака окуучулар жөнүндө маалыматтарды жазабыз. Мисалы, биринчи окуучунун аты жөнүн жазабыз. Андан кийин жынысы, улуту, андан кийин окуган классы, мисалы 11 класс деп коелу. Сабакты өздөштүрүүсү эң жакшы деп коелу. Андан кийин олимпиадалык топко катышышы, мисалы химия. Ушундай кылып жазып алабыз. Экинчи окуучуну дагы жазалы. Мисалы, экинчи, мисалы жаздык. Андан кийин кыз, улутун жазабыз. Окуган классыны жаздык. Сабакты өздөштүрүүсүн жаздык. Олимпиадалык топко катышышы жаздык. Эми бул жерден биз номерлөөнү автоматтык түрдө номерлеп койсок да болот. Ал үчүн
ушул эки номерди белгилейбиз. Белгилегенден кийин таблица ушул белгиленген ячейканын оң тарабында төмөн жагында кичинекей жашыл 4 бурчтук бар. Ошол 4 бурчтукка мыштын көрсөткүчүн алып барсак, плюс болуп өзгөрөт. Сол жак баскычын басып туруп, кое бербестен тартып койсок, автоматтык түрдө номер коюлуп калат. Ушундай болуп, номерлөө автоматтык түрдө коюлуп калат. Эгерде дагы кое турган болсок, ушул жерге мыштын көрсөткүчүн алып барсак, плюс болуп өзгөрөт. Дагы бир аз тартып койсок, автоматтык түрдө номерлөө коюлат. Эми мисалы таблицанын чектерин сызуу үчүн ушул таблицаны белгилейбиз. Белгилегенден кийин ушундай болуп белгиленди. Белгиленгенден кийин бул жактан главная дегенди тандайбыз. Бул жерде шрифт деген бөлүгүндө границы деген бар. Ушул жерден границы дегенди бассак, все границы деген бар. Ушул все границы дегенди тандап койсок, таблицанын чектери сызылып калат. Ушундай кылып окуучулардын маалыматтарын жазып чыгабыз. Анда кийинки сабакта фильтрлөө менен иштейбиз.